Аталарыбыз деп көпчүлүккө аты даңаза болуп атпайбы? Ошол мээримди кичинекей кезинде энесинен алдыбы да. Эркектин кийимин аялдын кийимине кошуп жуучу эмес да. Кыйытып айтчу элем, азыркы учурда үйдө тамак жасаган келин барбы? Кулдай эле кылып тарбиялагансың апа. Отурган жерде талпагыңды жулуп кыймылдап турбасаң да, эмне отурасың деп жаның. Бул кыздын тарбиясы үйдөчү. Анан айтам, ушу апамдын ушу журканына жатып кеткен киши бактылуу депчи. Эми ошол кыргыздын түкпүрүндө жаткан кыз өзү тандап, өзү сезимин билгизип атпайбы? Амансыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр? Биз бүгүн Аталар изи коомдук фондунун негиздөөчүсү, салттуу билимдердин ээси Асел Калканова эжебиз менен маек курабыз. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Бүгүн сонун бир сиздин куттуу жериңизге келип отурабыз. Көргөндө көзүбүз кубанып, киргенде эле баягы мурдубузга кыргыз жыттанды, көзүбүздөн мурда элечи. Алгач сизге рахмат. Ушундай сонун кыргыздын улуттук баалуулуктарын даңазалап, аны даңазалап, жайылтып, издеп, таап, ушинтип негиздедиңиз да. Ошол жолуңуз эң алгач кандай болду? Негизи Аталар изи 2016-жылы мындай минустан өткөнбүз, коомдук фонд болуп. Негизи көп мага мындай суроо берет. Мисалы мен аялдардын кийими, аялдардын элечеги менен алек болуп жүргөндүгүм үчүн эмне үчүн Аталар изи? Эмне үчүн Аталар изи? Эмне үчүн аялга тиешелүү бир атты койгон эмес дегендей да. Бул Аталар изинин дагы сыры ачыла элек. Бул биздин балдардын чоң атасына тиешелүү. Аны да бир аз да ачыктайбыз деп турабыз, буюрса. Бирок негизи ата деген сөз бул кыргызда улук сөз. Мисалы орустарда родина мать деп айта турган болсо, бизде ата журт. Ата мекен. Ата мекен. Ата тегин. Туурабы? Жет атаң өткөрүп, келин аласың же кыз бересиң. Ошондой эле мисалы жет ата өткөрүү биздин каныбызга сиңип калган бир гендик бир мындай кодубуз бар да, гендик бир акыл эс тутумубузда дайыма уруу сүрүштүрмөй, бул биздин ата бабабыздан келе жаткан ыйык бир өзүбүздүн тарбия жана өзүбүздүн бир өзүбүздү таануу, кыргыздын негизи эле кыргызды таануу деп эсептейм да мунучу. Ошон үчүн атадан улук эмне бар деп анан биз Аталар изин койдук. Бирок бул жерде дагы бир чоң атабызга тиешелүү да тарыхтар бар. Аны бир аз кийинчерээк дагы ийине жеткире чыгарабыз деп ойлоп турабыз, буюрса. Ушул аталардын изинин аркасында мен өзүм мисалы эмне үчүн эле ушул ишке алек болуп калдым. Буга эгер эркектин сага түзүп берген шарты, эркек кожоюнуңдун сени колдоп турганы болбогондо күтө алат белем деген дагы бир суроо да. Бул да барып кайра атага тиешелүү болуп атабы, туурабы? Ошол эле учурда мисалы мен ушул элечекти изилдегенде кезиккен апаларымда ошо алып жүргөн апаларыбыздын мындай кийимдерди алып жүргөн апаларыбыздан көп аталарды улуктаганын көп билем да. Анткени керек болсо эркектин кийимин аялдын кийимине кошуп жуучу эмес да. Ошол эле эркектин кийими жерде жатып, жакасы бийик туруш керек, жакасы өйдө туруш керек, туурабы? Керек болсо ошол ата мындай мамиле болбосо ошол кийимди ошол эле эне тигет, ошол эле эне жасап кайра ошо эркекти кийгизет да, бирок ошону кайра керек болсо бешикте жаткан балабызга чейин мамилебиз, туурабы? Эркек балага болгон мамилебиз да. Кээ учурларда ойлойм, биз баягы эркекти аталарыбызды көбүрөөк өйдө сыйлабай, көбүрөөк бир мындай Европанын, батыштын кичине бизге мындай тарбиясынан келишинен кичине кордоп койгон жокпузбу деп да ойлонуп кетем да. Анткени энелердин эски сөзү бар эмеспи? Эр сыйлаган эшикте калбайт деп, же эркек сыйлаган эшикте калбайт дегенчи. Ошол сөздөрүнөн улам
мындай ошол аталарыбызды бийиктеген көбүрөөк сезем да. Ошол эле учурда мисалы энелерибиз ошол көч башында энелер кетип атпайбы? Ошондо эми эненин бир эненин мына көйнөгү, белдемчеси, маасысы, көлөчү, баш элечеги, анын шөкөттө ушул шөкөт буюмдары, ошолордун баарын аталар ошол кервендер келатканда кервендерден сатып алып калып, аларга таң тери берип, өзүнүн мергенчиликте тапкан табылгасын баарын берип атып, бирок аялын, кызын ушундай шөкөттө атпайбы. Ошол кыз ошол үйгө бүлө болуп келерде ошол себине даярдаган буюму. Туурабы? Ал кезде мисалы илгеркиде ошол таап келген аң терилери менен тигилген шөкөттөр, мисалы сен кийип турган эле ошол үкү топубузда терини атаап келет, эне ийилейт, кайра ошол кушунун үкүнүн үпүлдөгүнө чейинки ошол үйдөгү ошол атабыздын мерген экени, ошол карачы сен азыркы кийинип турган бой турпатыңдагы атанын тапкан зергеринен баардык терисине чейинки камылгас. Бул деген эң бир кызга болобу, энеге болобу эң чоң бир мындай камкордук деп да айтсак болобу деп ойлойм да. Камкордук. Эркек ата кишилерибиз, эркек адамдар ошол кыргыз аялдарына, негизи эле энелерибизге, кыздарына аяр мамилеси, эң эле ошондой мындай асыл буюмдардын баардыгын мындай арнагандыгы көрүнүп турат да бул жакта. Азыр биз айтып атпайбызбы, аталарды улуктагандыгыбыз депчи, аталар изидаган. Бизде эркекти албетте алдыга койгон акыркы учурларда эмнегедир ушул коомдо бизде терс окуяларыбыз абдан көп жайылып кеттиби же көбөйүп кеттиби, ошол нерселер дагы бир себеп болду окшойт. Биздин мындай бир жигиттерди баалабай калгандык, бир аталардын ордунун түшүп калгандыгы, алар кандай ойлойсуз? Алар өздөрүнүн жоопкерчилигин сезбегендигинен улам дагы ушундай окуялар жаралып атабы же эмне болуп атат? Муну мен мынтип айтам да, мындай коомчулукта мындай кайсыны көйгөй кылып катуураак чукусаң, ошондон көбүрөөк көйгөй чыгат да. Бирок турмушубузда андан башка деле чоң көйгөйлөр бар. Биз аны чукуган сайын ошондой көйгөй көбүрөөк чыгып атат. Анткени мисалы биз ошол балабызды тарбиялап жатканда мисалы мен мисалы чоң энелердин, энемдердин мындай балбырабай балам эркек бол, сен деген мени багарымсың да, сен деген эл багарымсың да деген, анан эненин ананып кетейин деп ошол баланы кучактап энелик мээримин, аялдык алдагы ооба эми чоңойгондо бир алда бир аялда мээрим көрөттүр, бирок ошол мээримди кичинекей кезинде энесинен алдыбы да. Биз азыр мисалы ар бир бала бакчага берип коюп, мүмкүн ошол эркек бала эненин мээримин кучактап бир бул аялдык бир аруу сезимдерди, эң эле бир мындай күчтүү бир мындай эркелей турган бир сезимдерди алып чоңойгон балабы деп сурап бериш керек да. Мен көп ушул көйгөйдөн кийин көбүрөөк аралашып жүрөм да, бирок кээ бирки балдардын кыздарды мындай коркпой эле сөгүп койгондорун карап туруп мындай таң калып калам да. Анткени бала ар бир кызга мамиле жасап атканда ал өз энесине мамиле, өзүнүн эжесине мамиле катары көрө алам. Анткени демек ал адепсиз болсо, ал энесин да сөгүп кое турган бала да. Бирок ошол энесинин тарбиясынан кичине кеткенби деп ойлойм да. Анткени биз энелер коомду тарбиялайбыз да, коомдогу балдарды тарбиялайбыз, туурабы? Ошол эле мисалы мен мындай өзүбүздө кичине мындай изилдеп жүргөн учурда биз чоң энелерибизди кантип эстейбиз? Биз чоң энелерибизди дайыма жүн тытып
кирип отурганын эстейбиз туурабы. Ошону биз мына дене тарбиялык жактан караганда жүн тутуп отурган эненин дайыма колунун учундагы моторикалары уктап калбайт, иштеп туруп атат. Мейли ошол баласына байпак түйүп бере турган болсун эне, же болбосо ошол баласына шырдак түйүп бере турган, жасап бере турган болсун эне, шона жибин жасап аткан болсо, ошондо мына колдун моторикасы менен жүндү тутуп атабы, кайра аны тоголоктоп үшмөктөгөндөн баштап айланып кетейин, ушу баламдын ден соолугу болсун, айланып кетсин, өссүн, өнсүн, тигүү ушунусун баарын кылып, мына ийиргенден баштап бул көзүбүзгө, колубузга баарына дене тарбиялыктагы көнүгүүлөр болуп атабы. Кайра ошол жиптин ичинде сен балаңа болгон жакшы ниеттериң баарын салып, анан байпак түйүп туруп, анан балаңа кийгиздиң да. Ошол мээрим менен алган, мээрим менен кийилген байпагы, ошол эле тебетеги, ошол эле ичиктери, ошол балага эненин мээрими менен жасалган кийим канчалык бир эстен кеткис бир аялга болгон, аял затына болгон сый урматты да берип атпайбы? А биз билбейбиз да азыр, мисалы, Кытайдын кийимин тийип алынып берип атат, мода деп мындай киндиги ачылганды көргөзүп атабызбы? Бирок бул биздин балдар үчүн кандай ниет менен жасалган кийим? Экинчиден, ошол кийим биздин дене тарбиясына же болбосо бир турган турпатына бир кандай жардам бере алат? Азыркы учурда мен мурун кичине мындай кыйытып айтчу элем, азыркы учурда үйдө тамак жасаган келин барбы? Аял барбы дегендей да. А сен казанга майды салып тамак кылып баштагандан айланып кетейин, балдарыма ошол берекелүү тамак болсун деген ниетиңен башталып турабы. Азыр аябай мындай ток замандабыз. Эч убакта мындай тамагынан өксү болгондо эле бирок сен ошол талканды жаркылжак кылып, жаркылжакка тартып, жаркылжакты тартып аткандан баштап, ошол дүйнөдүн ошол будайы тегеренгенден баштап сен ошол балдарыңа болгон ниетиңди, айланып кетейин, балдарым ден соолукта болсун, ушул дүйнө кандай чимирилген болсо ошонун ичинде балам аман эсен болсун, тиленип атканды биз тамак кылып, жок дегенде жана уптап талкан берип атабызбы деген сөз да. Эмнени өз ниетибизде жасап берип атабыз? Ооба биз суши жеп аткандырбыз, мүмкүн башка бир элдин тамактарын жеп аткандырбыз, бирок биз кайсы ниет менен жасалган тамакты жеп атабыз? Аселже, сизди ушундай бир улуттук баалуулуктарга сугарып ким өстүрдү? Кимдин таасири көп? Улуттук баалуулукка сугарган бул апам. Анткени апамдын жанында мен кээде айтам да, апамачы кулдай эле кылып тарбиялагансың апа. Отурган жерде талпагыңды жулуп кыймылдап турбасаң да, эмне отурасың деп жаның. Бул кыздын тарбиясы үйдөчү. Мен бир апамдын бир эмесин айтып берейин, мындай жайдын күнү бизге жанагы жүн байпактардын таманын соктуртуп коет эле да. Болбосо көчөнүн балдарынын баары качмат ойноп көчөдө. Мен чуркап барып терезеден бир карап, ушулардын апасы аябай жакшы, эркин коет депчи. Эртең эле кыш келет. Жайында кышты ойлоп, кышта жайында ойлоп турупчу, анан камырды жайып, колго 4-5 классыбызда эсме кылчубуз да. Атам жумуштан келгенче баары даяр. Атам келип пост тийгенден кийин анан отуруп калат. Апам өзү биздин ошол домбута деп апалардын кийимдерин тигип, өзүбүзгө өзү кийим тигип берип койгон апам. Анан бир өзү чебер. Анан аны үчүн мындай бир чийип койгон эме бар, сызык бар. Кыз киши ушу сызыкта жүрүш керек да. Сөзсүз 5-6 жолу эшиктин алдын шыпырып, ушундай тыккан апа. Анан кээде мен бияка турмушка чыкканда келгенде камыр жай албаган кыздарды көрүп, анан апа бар экен го ошол деп айтсам, алчу бер деген, мен албайт, сен алат. Кызың аш билбейт экен, иш билбейт экен деп лакыйтып таштап кетсе, шерменде болуп өлбөйбүзбү десе,
ушундай тизилип алгансың да, ушундай бир көрсөң, ошон үчүн мен айтам да, баланы тарбиялагандан. Экинчи учур, бир үйдө бир эме бар. Кертим жүк. Ошол жүктүн бир эле журканынын тили чыгып калчу болсо, ошол күнү жүктүн баары урап, кайра 5-6 жыл тизет элең да, аны жыйнайт элең. Анан кызыл журкана кызылга, жашылы жүккө ошол. Анан мен ошол жүктүн кулабашына, жүктүн түз жыгылыш эменде тизилишине, жүк жыйылышына ушундай карайт элем да, ушундай суктанат элем да. Анан дайыма баягы жүк жыйнап аткандачы, аны жайда чыгарабыз, кермелеп жаябыз, кайрап келип, кайра жүккө коебуз, эжем сиңдим болуп. Анан айтам да, ушу апамдын ошо журканына жатып кеткен киши бактылуу депчи. Анан азыр эми кыз башка жердики болот экен. Анан кээде барып ошол журканга жатканда, мындай дүйнөдөгү бардык отелден да ошо апамдын ошо журканында жатыш мен үчүн ал дагы мейман келгенде эле салынат эле да, бизге салбайт да анчы. Анан буга жатып кетиш, мына кыз кийин мындай төркүнүнгө барганда гана жата алат экенсиң да. Рахаты башка. Рахаты да башка, жыты да башка, энеңдин ошо атаңдын жыты жыттанып турат. Экинчи учур чоң энем, Мырзакан чоң энем. Бул киши кичине баягы орустардын запкысын тартып калган киши катары. Аны баягы келиндер узун мойун деп тергеп коет эле да. Өзү да койгон ушундай апам, энем. Анан биз мындай 3 айрылыш жолдун башында жашайбыз да. Анан менин бир эң эле бала кезимде жакшы көргөн майрам бул кызыл жумуртка болчу да. Анткени биз орус айылда жашайбыз, орустар менен чогуу. Анан биздин үйдүн жанында орустун мүрзөсү бар. Анан алардын паскасы келатканда мындай кызыл, жашыл ушундай сонун жумурткаларды алып келет да. Анан бала кезибизде энем эми аркы абамдын үйүндө жашайт. Анан ал келип, отургуч алып келип, баягы 3 айрылыш жолдун башында таягы менен отуруп алат, бизди кайтарат, койт. Анан эми биз кошунанын балдары эле, баары эле атам менен чогуу иштеген орустар. Биз көчөнүн аркы жагына чыгып туруп, орустун мүрзөсүнүн аркасы тарабынан келебиз да. Арка тарабынан келсек эле, есена дочка деп эле баягы жумурткалардан салып беришет. Анан келип, өрүктүн астында бир алачы кыз бар. Ал жерге сеники жашыл, меники кара кызыл деп бири-бирибиз менен чокушуп ушундай жейбиз, тиги тукум жумурткаларды. Анан апам болсо тиги кайненесинен коркуп, бапа-бапагай жумурткаларды бышырып коет. Энем түшкү тамакка келгенибизде бакышым тыпылдатып ошол колу менен ачып туруп берет да. Тиякта эмне 2 жумуртка жегенден кийин балагысың да, дыкыйып сасыкка кирип отурасың. Анан ушундай ашказанга таягын коюп туруп, "Önүңдө көрөйүңдөр, орустун тиги арамтамаган жеп алып быткыйып отурасыңар. Эткизип кустуруп алсамбы" деп. Анан ушинтип бул окуйт да, анан бизде. Мен түшүнмөйм, эмне экен үйдө деле, бирок тиги кызыл жумуртка менен жашыл жумуртка кызыктуу болот атпайбы бизге? Ошол күндөн баштап энем 40 күн үйгө келбейт. Атам байкуш, эме кылбаңыз, энеңерди тарынтып албагыла, энеңерди тарынтып алба, биз балабыз да. Анан мен ошо сүрөт окуу жайына келип тапшырганда, эң биринчи эркин тема берилгенде, Ош базардан барып жумуртка алып келип туруп, ичин сордуруп туруп, жумурткага биринчи сүрөт тарткам да. Мен үчүн мындай жөн эле кызыл жашыл кылып кое беришип, мындай сүрөт тартса да болот деген. Көрсө энем байкуш ошол ниет менен жасалган тамакты жетирбептир да. Көрдүңбү, ошол орустардын ошо паскасынан ниет кылынган тамакты. Болбосо анын ичине эчтеке кичким арам же адалым куюп койгон жок да, туурабы? Көрдүңүзбү, ошол эле ниеттеги жумуртканы жедирбей чоңойткон да. Ошон үчүн мен айтып атпайм, бала тарбиялагандын эң башаты үйдө камыр жууруп, нан жасап берген ден башталат да, туурабы? Биз азыр ошону кылып атабызбы деген балдардын тарбиясында эле кетти. Башка мындай
башка учурда элестете албайм мен. Ошол сүрөт академиясына келип калууңузчу, кызыгууңуз, өнөрүңүз. Сүрөт окуу жайында окудум. Чокморов көркөм сүрөт окуу жайында окудук. Жолдошум экөөбүз тең ошол жерде тааныштык, ошол жерде окудук. Бирок ошол жерде биз азыр ойлосом, ошо 90-жылдары Маластын 1000-жылдыгын өткөрүүдө чоң салымдарды кошуп турбуз. Ошол учурда биздин ошол этнограф Амантур Акматалиевдин китебине түштүк. Бирок китеп жазууда дагы көп жардамдарды бере алдык. Амантур Акматалиев агай менен аябай мындай ошол кишиден тарбия алып калганыма кубанам да. Анткени мен ошол окууну бүткөндөн кийин ошо сүрөт окуу жайында көркөм сүрөттө мугалим болуп иштеп калдым. Ошол кезде агай мындай 100 баштык боз үйлөрдүн түндүктөрүн жасоо боюнча, ошол эле тери иштетүү боюнча, ошол эле күмүшчүлүк боюнча аябай көп мындай изилдөөлөрдү жасаган да. Эми андан кийин келечекти силерден күтөбүз депчи, келечекти силерден күтөбүз деп ошол эле Чыгдан чийдин мисалы көчөттөрүнүн ою чечимдери мен кээде бир өкүнүп кетем, кичине жаштык кылыптырмын депчи. Мен ал кезде келечекке көп маани берип, келечек жөнүндө көп сурай албаптырмын. Анткени биз баягы окуучуларга сабак берип жүргөн учурда баягы программанын темасына көбүрөөк кирип калыптырбыз да. Мүмкүн эгер азыркы акыл эсиң болгондо мүмкүн Амантур агай менен дагы көп нерсени дагы иштеп калсак болмок экен да. Анткени мен баягы айылда көрүп жүргөн эле буюмдар ошолордун мындай колдоодон чыгып бараткандарын, акыркы учурда мисалы шырдак салбай калбадыкпы? Кыздарга шырдакты сепке бербей калбадыкпы? Анткени кээ бирки ошо аялдар менен кезиккенде койчу ал сасыйт да дегенчи. Ошол сөздөрү мени көбүрөөк капа кылдырып, бирок ошол учурда ошону Амантур Акматалиев эртерээк сезген экенин мен түшүндүм да. Эгер сенин балаңдын аягы шырдакты тебелеп чоңойбосо, ошол шырдактын үстүндө ойноп чоңойбосо, анын баягы акыл эс тутумунда кайсыл сенин кыргызың калат, же колуңда наныңды өзүң жасап берип атпасаң дегендей да. Сиз ошол көркөм сүрөт училищесине окуу жайына тапшырам дегенде үйдө кандай болду? Кыз киши кандай кесип тандаш керек деген дагы маселелер козголду. Ой, бул окууну бүткөндөн кийин 1 жыл окуя өтпөй калып, Тыныстанов университетине тапшырам деп, ал кезде Караколдогу университет эле, ошол жерге тапшырам деп өтпөй калганымда, анан ошол университеттин ашканасында идиш жугуч болуп иштеген 1 жыл. Анан ошол эмеге подкурска тапшырып окуйм депчи. Анан кийин биякта Бишкекте ошо Айнагүл деген тайжан бар. Анан ошол киши кайра кыз келиндер институтуна тапшыртып, ал жерден конкурстан куладым. Кайра баягы айылга кетиш керек болду да. Ошондо бир жиптердин, бир эмелерден жыйнап бир нерселер жасап койсок, анан ошо Айнагүлжем, ай балам, сен эмесиң го, иште окшойсуң, ишмекер окшойсуң. Кел ай моюкта ушундай жакшы окуу жай бар, кол өнөрчүлөрдү окута турган, жүрү деп. Анан ошол киши алып келип тапшыртты. Тапшыртканда эң биринчи эле мен баягы документ берем деп киргенде эле Жолдобай Кайыповдун жубайы Жумагүл эже. Ошол Жумагүл эже тосуп алды. Анан директиви кыз көрүнөт. Эми экзамендерин тапшыра берсин деп, анан ошо сүрөт боюнча экзамен тапшырып, анан өтүп кетип, ошол окудук ошол жакта. Тандап келип калдыңыз. Ошентип келип калдым. Кандай болду анан ал жерде келип, туура эле таңдаптырмын деп? Ооба. Анткени сен ошол табиятка, ошол айлана чөрөдө мисалы
баягы кыргызчылыкка сиңирилип чоңойгон бала ал жерде келгенден кийин мунун эмнеси бар депчи. Мунун эмнеси бар, муну мынтип эле койсо болот да деп жүрдүм. Анан баягы саймалардын көчөттөрүн ою чийүүдө, анан композиция, ошол эле живописте мисалы боекторду тандоо, азыркы учурдагы мындай боек боеодо көбүрөөк ошол живописти эстейм да. Жана сүрөт окуу жайыбызда дайыма жана графика, жана тень рефлексти ушулардын баарын мындай дагы кое алдым. Дагы көбүрөөк окуума дагы ушу жасап аткан ишибиздин дагы көбүрөөгүн ала алдым деп ойлойм да. Ошол жан дүйнөңүз каалаган, жан дүйнөңүзгө жаккан тармак экенин башта эле келгенде эле сездиңизби? Ооба, анткени сен мындай жөнөкөй деп алып жүргөндүн кайра мындай терминдерин түшүнүш, ошону мындай кесип кайра түшүнүш, баардыгын сен үчүн эле кызыктуу болду. Ошол эле учурда жана Шакеммамбет Тайипова эже, Симонкул Чокморов агай түрү эле ошол көргөзмөлөрүнө барып калып аттык да студент кездерибизде. Анан Макен Жапарова деген ошол колөнөрчү жакшы эжебиз экөөбүз көп жыл экөөбүз чогуу иштештик. Мен анын шакирти да болдум. Ал ушундай ал эже жөнүндө фильмдер тартылып атканда мен мындай даярдап берип атып, ай кандай бактылуу депчи. Анткени өзү Макен эженин ошо жасаган туш киздери музейдин фондторуна алынып аткандарына мен аябай кызыгып, аябай бир залкарлары менен ошо Жолдубай Каеповдун жубайы ошо Жумагүл эжелер менен мугалим болуп, ошо чогуу талим тарбия алып калышым, Амантур Ахматалиевдер менен. Мындай караганда баягы союз таркаган учурда кыргыздын мындай дөөлөттөрү мурастарын мындай сактоодо көбүрөөк салым кылдык. Жана ошол эле эжелердин да ошол эмелери көп да, мисалы ошол Шакеммамбет Тайипованыкы дагы. Анан эң биринчи кыял бирикмеси иштеп турганда эмне деген жакшы өнөрчү эжелердин астында болдук. Ошол өнөрчү эжелердин ушунчалык мындай атак даңкка берилип, же болбосо наамга берилип эмес, ошол табиятты, ошол өнөрдү сактап кайра берүүдөгү ушунчалык нукуралуулугу түм эле өзүңдү апаңды көргөндөй болосуң да. Ошол эле биз окуп жүргөн кезде мынакей Шороногу Жумагул байкенин апасы эң биринчи чака менен жарма сатып чыкканда биз карап туруп жарма сатыптыр деп, жана эми ошол жерге туруп баягы биз андай 3 тыйынды ыргытып квастан тиги стакандан ичип жүргөн жаныбыз, бирок баягы үйдөгү жарманы Шорон Максамды аябай эме кылган үчүн, сагынган үчүн ошол жерде туруп ичкенден уялып, литровый банкаларды алып барып куйдуруп келип, анан аудиториядан иччүбүз да, кабинетибизден иччүбүз да. Бирок көрдүңүзбү, ошол учурда баягы Советтер Союзу таркады, бирок кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр аябай жакшы болуптур. Бирок тилекке каршы ошо кыял бирикмесиндеги көп өнөрчү жана ошо кыялдын эмеси имараты кичине биз көрүп жүргөндөйүн башкача урап калгандыгын кейиштүү да, ал жерлери кейиштүү. Бирок кыялда иштеген мен окшогон азыркыдай эмес, мен апаларыбыздын эмгегин биз баалай алдыкпы. Ошол жерде көмүскөдө бирок аябай жакшы иштерди калтырган, тарыхтарды жазып кеткен эже апаларыбызды биз жазып же баалап алдыкпы. Анткени азыркы учурда мисалы маркетинг деп мындай интернеттин заманы болуп турган учурда биз ошолордун ар бирин ушул замандан ушул заманга чейин, мисалы ошол учурдагы президент Акаевдин калпактарын жасаганга чейинки эжелерди баалай алдыкпы да. Бизди калпакты мисалы кыргыз ким экен деп тааныганда
Акаев дайыма ал калпак кийип барганы менен президенттерибиздин калпак кийип жүргөнү менен биздин кол өнөрчүлөрдүн мааниси маңызы мындай таанылып атпайбы? Бул бир гана биздин кыргызыбыздын наркындагы бир гана бир кенедей бир чымчымды калпак аркылуу көргөзүп атабыз да. Биздин турмушубузда, биздин кыргыздарда дайыма кийит деген маселе бар да. Бирок бул кийит азыркы дордой эмес да. Мисалы, сенин атаң барып, мисалы, бир байтиктин өргөсүнө барып калган болсо, байбише кийиттин кийгиз десе, ичик тоонун тебетейлерин жаап кийгизип атпайбы? Кайра ал келипкенден кийин сенин апаң анын биз аялдардын өзүбүздүн табиятыбызда деле ичине чейин карап кандай тийилген, эмне кылганын карай калганыбыз бар да. Эгер ошол жер кынаптап тийилген болсо, ошол жер өнөрчүнүн мындай көз майы кеткени көрүнүп турса, чебердинчи. Демек сенин апаң айтат: "Ай, Ашка, бул ичикти кайдан кийип келдиң? Ай, эле мыкты кийип турбайбы?" Булардын, демек, бул урунун кызы, келини иштүү ишмекер турбайбы? Кудалыкка баралы деп анан кайра ошол кудалыкты алып атпай турабы? Түштүк тарапта мисалы кайын сиңдилери, жеңелерим жана бет ачыларды жасап, бет ачылардын четтерин кооздоп, ошону берип белекке. Азыр мисалы, азыркы учурда мисалы эч убакта мисалы мен көп жерден аябай баса калып бала качып кетүү бул кийинки учурларда эле да. Эгер биз андан ары табиятыбызга кайрылган болсок, өзүбүздүн ошо салтыбызга кайрылган болсок, салтыбызда мындай деп турат да, мисалы. Эгер сен сезимиңди билгизгиң келсе, сен өзүң бет ачы жасап туруп, жеңиң аркылуу ошо балага бердирип атпайсыңбы? Тиги бала, демек бул кызда менде көңүлү бар турбайбы болуп турабы? Анан эми ошол кыргыздын түпкүрүндө жаткан кыз өзү тандап, өзү сезимин билгизип атпайбы? Эмне үчүн азыр эми кыздарыбыздын азыркы акыбалы такыр башкача болуп атат турабы? Ооба. Анан эми ал кезде мисалы бала жок деп коюшу да кыйын болгон. Турабы? Жок деп коюу. Демек, ошол сен канчалык иштүү экениңди, ишмекер экениңди сен өзүң көргөзүп атасың, жиберип атасың, өзүңдүн көңүлүң бар экенин да берип атасың да. Мен Казат Акматовдун чыгармаларынан, ошол эле Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармаларынан көбүрөөк жолуктурам да. Анткени кийим жасалып атканда, мына сайкалап айтып атпайбы? Алдыгы жасап аткан завод кийим бир мырзанын кийими, бул батырдын кийими. Көзүңдөгү жашыңды тамыза көрбө берекем деп ошол тигип аткан, уштап, ийнени уштап, саптап аткан келинге ошону айтып атат да. Ошо сенинийнең менен кошо, сапталган учугуң менен кошо, сенин көз жашың кетип, ал балага залакасы тийип калбасын, ниетиңерди жакшы коюп тийгиле деп завод кийимдерди, батыр кийимдерди даярдап атканда. Көрдүңүзбү, биздин ар бир мына Казат Акматовдун да чыгармаларындагы прям аябай бир кыргыздын мындай баалуулуктарын издеп тапса болот. Түгөлбай Сыдыкбековдун дагы, Сүйүнбай Эралиевдин тарыхый чыгармаларында бардыгында аябай тапсак болот да. Манас эпосунун ар бир сөзүндө тапсак болот. Сиз жана айтып калбадыңызбы? Сөз арасында жолдошум экөөбүз курсташпыз депчи. Өзүңүздүн кызыккан багытыңызда ушул бир өнөр чөйрөсү дейли, ошол тармакта жолуктурган багытыңыз канча жыл болду Түтүнбулат атканыңызга? Үйлөнгөнүбүзгө 30 жыл болду. Андан сырткарыда 4 жыл сүйлөшүп үйлөндүк. Эми мен айтам, аялдын бактысы дагы. Бул аялдын бактысы дагы, бул ошол үй бүлөсү, ошол кожоюну. Анан бул киши өзү аябай мындай чоң ата чоң апасынын колунда чоңойгон. Мен экөөбүз чогуу училищада окудук, андан кийин
Ал Турцияда окуп келип, анан кайра көркөм сүрөт академиясында окуп ошол жакта иштеди. Анан мындай аябай мындай нукура, анан кемпир чоң ата чоң апанын эрке баласы, анан мага караганда күчтүүрөөк билет да. Мен кичине жанагындай орустардын жумурткасын жейген катары билинсем, бул киши нукура баягы энесинин онуп кетейиним деп эле бир эркелетип жүргөн эненин баласы да. Анан биз таанышканыбызда дагы биз бир райондон болот экенсиң, сен карындаштарым болот экенсиң деп, анан менин жаңыбымды бүтүп келген кыз болсо анан ал мага баягы бизде сүрөттө эме бар, планшеттер бар, ватман керилет, жыгач тактайды көтөрүп жүрөбүз, ага сүрөттөрүбүздү тартып живопись үчүн. Ар бир сабагымда дайыма ошол планшетим керилип, мен келип сүрөт тарта турган мольберттин үстүндө отурат эле да. Баягы кыздар болуп сабакка кирип келгенде эле мольбертте планшет керилип турган жер меники экенин билчүбүз. Анан карасам краскам да даяр, калем сабым, карандашыман бери даяр. Анан бизде ар бир сабакта 30-40 баягы нагрузка деп коет. Анан ошолордун ар бир жалбырак тартсак дагы, табиятка чыгып табият тартсак дагы дайыма чогуу тартчубуз, чагуу көрчүбүз. Анан мен көрө албаган мындай сүрөттө, көркөм сүрөттө мен көрө албаган жерди көбүрөөк ал байкачы. Анткени бул армиядан барып келип, анан мындай менден улуураак болуп көбүрөөк нерсени билчү да. Анан ошону эле кайра энесинин жана тарбиясын алган адам катары мындай насаат айтып ошентип тарбияланып турчу. Бирок бир жагы бар. Эч убакта мисалы аябай жакшы сезимдерин билгизе албаган, мисалы кечке эле сүйөм деп айта бербеген адамдардын бири да. Мисалы ушунчалык кээде мындай азыркы кыздардын айтымында мисалы ал мага эчтеке дебеди, дебесе сен өзүң дебейсиңби депчи мындай айтам да. Мисалы жакшы сезимин билгизгени, жана сен ошо бир күнү мольберттин ичинде сен сүрөтүн тартып коюп тур да. Биз сүрөттү керип, анан баягы ишиң 3 сабак бүтүп, ишиң иштелип бүткөндөн кийин аны кесип аласың да. Кесип алгандан кийин карасам тиги мольбертте менин сүрөтүм тартылып экен да. Анан ошондо бир байкадым да, мен ага чейин агалык мамиледе жүргөн болсом, мындай мен сүрөтүм тарттыр деп жана сиз менин сүрөтүмдү тартып коюптурсуз го деп мынтип кезиккенде айтсам, ал айтып атат да, окшошуп турсуңбу деп жана сиз кандай деп ойлойсуз, окшошуп турбумбу депчи ошентип айтсам, сен эң жакшы жактарыңды бердиң деп ошентип айтканда анан өзүмчө ал тиги планшетти көтөрүп алып сүйүнүп алгам да. Кийин ошо турмуш куруп калган кезде кийин сүйлөшүп жүргөн кезибизде мен эми айтып атам да эме депчи, сен кандай деп ойлойсуң, турмуш кандай деп көрүнөт сага десе, мен 2 кыздуу 2 эркек балалуу болом, эркек балдар силерге окшошпойт, кыздар мага окшош болот деп айттым да. Ошентсе мындай карап койду да. Мен аны мындай өзүм жакын кишиме айткандай эле айтып койдум. Анан кийин айтып атат да, мен сени алам деп айта электе эле, сен 2 эркек 2 кыздуу болом деп айткансың депчи. Анан мүмкүн мен ошол киши менен мындай тагдырымды же болбосо астын билгендей менби, же мүмкүн өзүм биринчи сүйүү сезимимди айтканбы билбейм да. Анан Кудайыма шүгүр, азыр ошо 2 эркек 2 кызыбыз бар. Сон. Анан дайыма мындай жакшы сезимин айтышта ал менин бир сүрөттөрүмдү тартып коет. Анан эми аял кишини бул турмуш кичине оодарат экен да. Ары чабат экен, бери чабат экен, кичине оодарылат экенсиң дегендей.
өзүңдүн баягы турган формаңан кетет экенсиң, анан сенин сезимиң балага өтөт экен, баланын түйшүгү болот экен дегендейчи. Анан ошондо мындай уйпаланып жүргөн кезде өзүңдүн жакшы сүрөттөрүңөн сүрөт тартып, анан сенин кийимдериңдин арасындагы текчеге коюп коет, же болбосо тамак жасайын деп барсаң, ошол пленканын астында турат. Анан ошолорду алып деп мындай өзүңөн өзүң бактылуу болуп, ошол күнү өзүңдү бир бактылуу сезип, анан эми бир кыргыз жигиттеринин ичинде бир сонун бир купуя, бир жакшы бир сезимдер бар да. Эгер биз ошону чыгара алсак, кыздар чыгара алсак, мүмкүн биз ошол күнү ошол жигитти бактылуу кыла алабыз. Же болбосо биз ошол эркектин жакшы сезимин биле алабызбы деп ойлойм да. Мен ошону көбүнчө жана кыз кумайда байкайм да. Туура, кыз кумайда ал жөн эле адыраңдап ат чапкан эмес да, туурабы? Ал кыз жетип барып, анан эгер жигиттин намысын сындыргысы келсе, катуу эле чаап жеткирбей коет да. Адам эркек канчалык ошол кыз кумайга, кызга жетишке канчалык мындай чаап аттычы, ушунчалык мындай бир жакшы бир кыз жигитти мындай көркөмдөй турган жакшы бир сюжет да ошол жери дагычы. Аны болсо биз азыр ат минип мине албай калып, мүмкүн көбүрөөк эл астына чыгара албай аткандырбыз да. Бирок жортуучулук заманда, эрки заманда, Ак чөлмөктүн ойногондо жана ошо кыз кумайга түшкөндө көбүрөөк мүмкүн сезимдер жакшы билингендир да. Биз ошол кыргызча нукура баалуулуктарыбызды, сезим билгизе турган баалуулуктарыбызды мүмкүн жоготуп алгандырбыз да. Сон Кудай кут кылсын бактыңыз, Аселче. Анан элечек темасына өтсөк да. Сизи Асел Калканова десе, элечек десе Асел Калканованын чындыгында сон бир орогондо да өзгөчө формада бир жакшы бир жаңылык болду. Бизде көбүнчө базарда баягы эле чындап айтканда бир коңшулардын эле жасап келген эмелери дагы бир пропаганда болуп кетти да бир жылдардачы. Ага анан сиздин ошол орогон, атайын орогон элечектериңиз мындай бир жарык этип чыга калды да ошолордун арасынанчы. 2011-жылы Германияга, Берлинге барып калып, ошо Берлинде Курманжан Таткан 200 жылдыгы мааракеси болуп турган учур бизди жетектеп ошо чакырган эжебиз Тимралиева Асель Майер. Ошол эжебиз айтып калды, элчиликке дагы жардам катары элчиликке эме өткөрөлүчү, бир маареке өткөрөлү болуп, анан мен ал жакта айттым, эме Курманжан Татканы элечек менен эле көргөзө алабыз. Анткени элечектин биз Датка апабызды элечек менен гана тааныйбыз да, анткени ошо сүрөттөрдүн калышы боюнча биздин баягы төбөгөсү көрүнгөн аял катары биз ошону айта алабыз. Жана ошол жактан ак кестеме таап келишип, анан биринчи жолу элечек ороп ошол Германияда көргөзгөм да, биринчи жылы. Ошол жылдары башка чет өлкөлүк газеталарга, СМИлерге чыгалдык. Ошондо көчмөндөр өзүнүн көчмөн жашоосун унутпаптыр деген макалада чыкканбыз. Келгенден кийин анан бияктан мындай интервью берип баштадым. Бирок мен энем экөөбүз көбүрөөк ошол тууралуу да көбүрөөк сүйлөшчүбүз. Ошо Кыйманенин эжеси деп, Кыйманедин эжеси деп койчу эле, энем тергеп койчу да. Анан ошол эженин дагы биз энчилеште көбүрөөк кийип жүргөнүн көрүп калдым. Анан бул эми эски да мунун азыр кимге мындай пайдасы бар, кандай мындай мүмкүнчүлүгү бар деп ойлоп жүрдүм. Анан 2013-жылы элечек долбоорун иштеп чыктык. Ошол жерде Эмил Байке, Айдай болуп чогуу иштедик. Бир аз эмелерибиз болду, убакыттар болду. Ушул
Тажикстанга барып келдик. Тажикстандын Памиринде каляк жөнүндө маалыматтар болду. Биздин Ошто эң эле ошол каляк боюнча, эң эле ошол Памир кыргыздары боюнча жакшы жардам кылган бул Калия Карашева апабыз эле. Эми көзү өтүп кетти, бирок биздин кыргыздардын кол өнөрчүлүгүнө мындай орду тогуз жоготу болду, бирок дагы чоң дагы салымдары болду да. Анткени ал киши ошол Ошто туруп, ар бир Памир кыргыздарынын буюм заттарына чейин ошол киши жакшы таанып, анан жакшы көргөз берди. Анан ошол чыгып аткан биз үчүн ошо мени көбүнчө, мисалы мен аэропорттон түшкөндөн баштап экөөбүздүн сөзүбүз да бүтчү эмес, бияка келсе да, анан ошол Калия апанын чоң энесинин айтканы бар экен да. Өзү Кочкордун кызы да, Кочкордо баягы орустардын келиши менен баарыбызды апийим талак айдады. Апийим талак айдап, анан элечегибизди басып эңкейип эме кыла, апийим ота албай калды да. Ошентип атканда мындай жаткан төөдөй, отурган төөгө окшотуп башыбыздан эмелерибизди, элечектерибизди чечип алып, орустар дейт, анан ошону кертме жоолук кылып берип, анан башыбызга байлап берип, анан эмеге айдоо жана жумушка салды депчи, колхоз совхоздордун. Анткени ага чейин болсо баягы үйдөгү турмуш тиричиликти эле жасаса, эшикке чыгып акча таап келүү же эшикке чыгып оокат кылуу деген кыргыз аял затына бул таандык нерсе эмес эле да, туурабы? Анан бүт эркектер өзүлөрү камсыз кылып турган. Анан ошондо ушинтип чоң энемдин башын кармап алып, айланайын, элечегин башыман жула алды, эми отурган, жаткан төөгө окшоп, отурган төөгө окшоп, эми кантип чыгам деп бетинен уялып чыкпай аткан мындай учурларын көбүрөөк айтты да. Анткени мен ошол кийин отурган төө деген эмнеси депчи көрсө, төөнүн төрөтү күчтүү болуп, анан баягы аялдыкындай болсун деп мындай аялдай кылып эме төөгө жоолук сала калат экен да, ырым кылып, анан ошондон төө батыраак тууп түшөт дегенди айтат экен да. Анан биз эми ошолордун баарын азыркы учурда мындай илгерки эле бир жомок катарычы, илгери деген эле жомок катары көрүп атабыз да. А болбосо бул биздин эле мына апалардын башынан өткөн тарых болуп айтылып атат да. Жана мына Памир кыргыздары менен көбүрөөк алака кылдым. Андан кийин ошо Түркиянын Анкарага Түрксойдун чакыруусу менен кол өнөрчүлүк фестивалына барып калып, ал жактан ошол элечек кийип турганда элдердин келип мындай көрүп аткандары, анан мындай кызыгуулары аябай мындай эме болдук да, мындай изилдөөгө көбүрөөк бир түрткү берди. Анан бир кыргыз киши кирип келатып эле, анан "О, Кыргызстандан келдиңби?" деп, анан "Ооба, Кыргызстандан келдик, силер кимсиңер?" десе, "Биз ушул жердин кыргыздары." "Ван кыргыздарынасыңарбы?" десек, "Ооба" деп, анан эртеси күнү ошо Бенямин, Касым байке ошо өзлөрүнүн энелеринен өзүнүн эжесин, Бенямин энесин эшитип келиптир. Анан мен ошол жерде туруп алып, ошол жана калякты, чачпактарды көргөндө айланайын, биздин бул тарых музейде жок нерселерди көрө алдым да. Азыр жана мен унутуп кетиптирмин. Ошо Берлинде учурда жүрүп, мага бир китеп алып келишти. Бир этнографиялык китеп экен, ошо немистердин чыгарган китеби экен. Бул китепте Памир кыргыздары жөнүндө китеп экен, Афганистандагы кыргыздар жөнүндө да. Анан мындай чапандардын баары сүйрөлгөндөй, мындай эски ушундай, анан бакчылар жаңыртып ойлосо болмок, каяктан эметишти экен депчи. Ал мен 2011-жылы Памир кыргыздарынан кабарыбыз жок кес да. Кабарыбыз жок, элечектин кабары жок кесинде. Анан
Сен муну кайдан алдың десем, бул деген Кытайда жашаган кыргыздар, бул Афганистанда жашаган кыргыздар деп немистер этнографтары эчак эле изилдеп аяка китеп кылып чыгарып койгон. Анан мен ошол жылдары тиги тарых музейге келип Кыптакыяны эле көрө алдым. Каляк элечекти көрө алган жокмун да. Анан ошондон кийин менин ошо кызыгуум аябай күчөдү. Анан ошо Түркияден ошо вандык кыргыздар менен жолуктум. Анан алар мага ошо калякты, Тейит орусунун калягын орошту көргөзүп беришти. Андан кийин Стамбулга келип, Коңгур апа менен кезип, аны менен көрүштүм. Зупун апа, алардын баары ошо элечек орогонду, каляк орогонду көргөзүп беришти да. Анан ошончалык алар үчүн мындай сый урматым чоң. Анткени ошо биз азыр Турциянын кийимдерин, Түркиянын кийимдерин мындай аябай баалап бартап кийип аткан болсок, алар ал жерде туруп дагы аны кийбей, ошо кыргызым деп кыргыздын кийимдерин кийип атканына, кыргызым деп ошо кыргыздын бир сонун баалуулуктарын ошол жерде даңазалап жаткандарына аябай мындай сый урмат менен мамиле кылсак болот да. Анткени биз барган жылдары ошол мындай эмеде көчөдө тетакта бирден түтүн болуп атат да. Анан эшикке чыгып мынтип карасаң, эртең менен ошо сүт бышырып аткан, анан мындай шапактарын кийип, апа жоолуктарын таштап коюп, анан сак саламат турдуңузбу, сиз түндөн аман чыктыңызбы депчи ушундай бир эмете өтүшөт, учурашып өтүшөт бири-бири мененчи. Анан ошо бири уч кыргыз, бирок бири-бирин жакшы таанып, дайыма ошо сактыгы, эсендиги, саламаттыгы жөнүндө сурап турушат да. Ошол учурдагы айыл өкмөт башчысы Айыпхан Эйипбаев ошончалык мындай мырзалык, мындай кыргыздын бир нукура бир кыргызды ошол баладан көрө алдым да. Анан же бизге боз үй керек, бизге мындай керек болуп, биз ошол Айыпханга бир боз үй бердик аталарыбыздын атынан. Анан аталарыбыз менен биргеликте, Маданият министрлиги менен биргеликте барып, изилдөө жүргүзүп, ошол боз үйдүн ичине энелер келип атты. Энелердин буюмдарын сүрөткө тартып, Улуу Памир деген китеп чыгарууга мүмкүнчүлүк болду. Жана ушул мына 2024 жылдын май айында ошол памирлик апалардан алдырып, бул жерде Памир кыргыздарынын көргөзмөсүн бердик. Ошондо ошо Бүй Жамал апабыздын ошо 70тен ашып калган апа, Шарван эже, ошолордун баягы энелери, чоң энелери мындай алайым деп жүргөн сөздөрүнө мындай сиңирилип чоңойгон да. Анан мен аэропортто тосуп алганда эле ошондо айтты: "Аселайым, мазарыңа да барбайм, базарыңа да барбайм, чоңалайым алып бар" депчи. Анан эми баягы проекттин акчасы аз, жолдоруна эле кетти. Анан биз эми баягы Ошт музейине да камтыганбыз. Бул тарых музейибизде өткөрдүк. Андан кийин музейлер күнүндө Ошт музейине да өткөрдүк. Анан баратып эле анан ошо бизге ушунчалык чоң рахматымды айтам. Ошо өзүн баягы айтпа деген кыздар бар. Бирок ошолор эже эмне жардам керек дегенде, чоңалайга барабыз деп атат апалар десем, анан анда биз камсыз кылып берели деп, унааларыбызды ошолордун баарын алар камсыз кылып берип, анан Чоңалайга бардык. Чоңалайда ошондо мына 42 жыл мурун көрүшпөй калган туугандар бири-бири менен көрүшүштү. Бул биздин баягы эски буюмдарын, энесинен калган буюмдарын алып келип көргөзмөгө коюштун өзү башка. Бирок ошол жердеги көрүшүп аткан бир туугандардын мындай жүздөрүн көрүп тим эле көзүңө жаш аласың да. Анан ошо Бүй Жамал апабыздын эми ошо президентибиз кыйтып тим эле жумурткадай кылып, сонун кылып тизип жаңы үйлөрдү салдырып бериптир. Анан ал жактан ошо Турсунай Калмурат кызы бизге жардамчы болуп менин жанымда болгон.
Ал кыз баягы районо айыл өкмөттөр менен жакшы сүйлөшүлүп, бардык элдерди топтоп сүйлөшүлүп ушинтип аттык. Анан баргандан кийин анан баары мындай Алайдан Афганистандан оғандан келгенге кичине мынтип өзлөрүн тартып, өзлөрү минтип турса, Гүлжамал апам деп айланып кетейин балам, не болду сага, эмне шүмүрөйсүң деди. Анан сиздерди келди деп эле тигүү десе, кой балам деди. Астыңда бутуң аягында турган топурагын карачы, кимдики экенин карачы деди. Көтөр башыңды үйдө. Ай, бир уюң барбы? Ошону менен деле сүтүнөн жамбак. Тоолоруң турат, талаларың турат, кыйкырып ат жап, ат термет, муну кыл. Эмне отурасыңар барыңар? Өрмөк соккулам, эмне болсо да топурагыңар өзүңөрдүкү, ай топурагыңар ата-бабаңарды колуп турбайбы? Башыңарды өйдө көтөргүлө балдарым деп. Бизде деген сөз бар дейт. Бир жерде башка бирөөнүн элинде султан болгончо дейт, өз элиңде ултан бол деген. Өз элиңерде турбайсыңар балам. Анан кичине мындай тейрекчетти чачык жерлерге жина алдыгыларыңды. Жина тетилериң кара. Карачай жакшынакай кылып үй салып берген турбайбы өкмөт деп. Ушул баары бир биздин арабызда акылман, акылдуу бир көрөгөч энелердин бир сөзү ошо балдар үчүн дагы мындай аябай бир жакшы бир тепкичкен да түрткү экен. Анан ушул улуттук баалуулуктарды жайылтууда акыркы учурларда мамлекет тарабынан дагы бөлүнүп аткан көңүл азыр көп көрүп калып атабыз го. Аралашыкта жүрүп калбадыкпы? Мамлекеттик жогорку бир иш-чараларда дагы биздин улуттук кийимдерди алдыга чыгып, байма-байма дайыма дейли бир көргөзмөлөр уюштурулуп, ушундай бир шарттар түзүлүп аткандыгы акыркы жылдарда кандай болуп атат? Акыркы жылдары мындай Кудайга шүгүр аябай эле жакшы мындай өзгөчөлүк бар. Биз аны өзүбүз дагы сезип атабыз. Анткени баягы мындай кээде бир мындай ушуларды сактап карап отурганда мындай жолдошум айтат эле да, Аселем элдин эскисин жинааның токтотчу депчи. Мен ошол тети көчөдө калып, жанында калып, анан чирип кетпесе экен деп анан ушул алып келип бир жерге бурчка коюп, аны дарылап, аны ушинтип анан эми мына эште турган боз үйдүн деле түйшүгү ошо балдар менен жолдошум аны тартат, жаят, коет, бүктөйт, эми кыла албайсың деле да аял кишинин колунан. Анан ошол буюмдарды сактап калууда биз кээде бир мындай жаныңа күч келгенде мага эле керекпи дегендей ойлонтот эле да. Бирок биз бала кезибизде, мисалы бала кезибизде ошол шырдакты ала кезде жүн эмен кийиз тепкилеп жүрүп, ойноп жүрүп тепкилеп ошентип чоңойдук да. Анан баягы кийиз буюмдан кайра бир тарыхый бир шедеврлерди жасап кеткен энелер, туурабы? Мен өзүм ошо турмушка чыкканда ошол жолдошумдун чоң энеси дайыма оймочу келин деп койт эле да. Анан баба биз окуудан кийин каникулга барабыз да, жайында барганда ар бир эне тиги эмесине чийге келептеп жүндөрдү даярдап турат да. Анан мен барып кызыл сары шоналанган жүн менен оюп берчимин. Оюп берчимин, кээ учурлар бар, шырдактарды оюп берип, анан жасап калдык. Анан эми өзүң азыр чоң апа болуп калганда, кээде бир жамандык жакшылыкка барып калганда, ошол шырдактар салынып турганын көргөндө тарых ушинтип жаралат турбайбы деп, тарых ушинтип сакталат турбайбы деп көрөсүң да. Анан жана Баткенге жолдошумдун досторуна барып калдык. Ошондо мындай салынып турган сонун килемдерди, ошол килемдердеги көчөттөрдү, энелердин ниети кадимкидей жүндүн эле барсайып тургандарын көрүп, анан мындай таң каласың. Анан ошолор дагы деле уюшуп, мындай кышында бир уюшуп алып, ошо түштүк эли, Баткендин эли көбүнчө
даңкылдатып жанакы килемдерин токко аткандарын көрүпчү. Мейли ошонун жанынан тиги кыз өтө берсин, бала өтө берсин, бирок ошол эмгекти, ошол жасалып аткан, колунда жасалып аткан бир шедевр буюмдарды көзү каныгып, көзү толуп энесинин мээнети кетип атканын көрүп чоңойсо, мүмкүн мейли бир эки жерин уруп калсын. Мисалы мен тайнем ошо Үкөш энем ошо Түкөлбай Сыдыкбековдун туугандары болуп кетет эле. Анан ал тайнем шырдакты оюп чийип жасап атканда мен жөрмөшүп калчумун да. Анан тайнем туруп кеткенде жанталашып барып бир аз жөрмөшүп калган учурларым бар да. Бирок ошол ызгыт кетип баратып, сен жасаган жериң антак тентек болуп кетип, анан кайра анан жана шоона тоголок жиптери бар эмеспи? Ошону ошо тайкем балдарым деп эмгектеп келатканда толуктоп туруп, анан топ окшош кылып алып кел деп мынтип ыргытып коет эле. Тиги эмгектеп барып анан кайра алып келипчи, ошол кийизге тизеси эмгектенгенин, ошол кийиздин үстүндө баскандары канчалык мындай күч берет да. Жана ошо тайнемдин бир эмеси бар. Тайнем экөөбүз эме жасайт элек, жүн сабайт эле да, ушу шырдак кийиздерге. Анан мен антип жүн сабап чапкым келет да, ошентсең бербейт сага. Анан мен барып жалбырактардын, бактын жалбырактарын баарын жыйнап келип, андай тал алып келип алып, анан жанына отуруп алып карап турам тайнемди. Тайнем чаап туруп сапырып койсом, мен да ошентип тиги жалбырактарымды сапырам да. Анан тайнем аскайым айланып кетейин, алдыгы жалбырактарыңды чогулт эми, шамал ал болсо жана теригечи кынаптайт тиги жүндү, калгандарын кынаптап кеч киргенде анан таш бастырып коет ар кайсы жерлерин баарыначы. Анан алдыгы жерлериңди жыйна, жалбырактын баарын жыйнап алам, анын баарын тиги жерененин көзүнөн жашы чыкканча чапкыладың депчи. Ал мен жерененин көзү кайда десең, алды жалбырагыңды тазаласаң, анан жерененин көзү көрүнөт сага десе, мен жанталашып аны шыпырып, анан баягы жерененин көзүн издейт элем да. Ошондо тайнем, Үкөш тайнем айтат эле, балам, адамзаттын эгер адамзат өзүнө өзү жамандык кылган болсо, же болбосо адамзат ааламга жамандык кылган болсо, жерене өзүн өзү тазалайт депчи. Жеренеге бул өзү керек болот, бир кезде өзүн өзү тазалайт деп. Мен ошондо таң калат элем, дагы деле ошол тайнемдин көп жакшы сөздөрүн эстеп калган учурларымда мен ошону ковидте билдим. Ковидте эч бир кыймылсыз туруп калган кезде, тим эле күндүн чыкканы менен эле күндүн батканын, ак-кар көк муздагы тоолорду маани берип карап калгандан кийин тайне дедим, сенин ошол айткан жерене өзүн өзүн тазалайт, мен 45 жылдан кийин билдим. Көрдүңүзбү? Ошол сиңирип койгон жерененин тарбиясы жана мамлекеттик иш-чараларда биз көбүрөөк ошол мындай эненин же болбосо элечектерди кийип келатканда, ар бир мындай эненин түспөлүн берип атабызбы, же болбосо ошол балуулуктарыбызды берип атабызбы. Бирок азыркы учурда ошо министрлигибизге аябай чоң рахмат. Өтө эми кичине баягы мисалы оюда өзгөчөлүктөрдү белдемчиге жана боз үйдүн деле кереги бар, кереги жок оюлардын баарын шам шаркат салып ийгенибиз, кичине мындай өтө аша чегип кетип атабыз, бирок сактап атабыз, шүгүр. Анан бул менин колумда турган сонун бир эме, сонун бир тарыхын айтып бербедиңизби? Берели дегенде бир 150 жылдык. Ооба, бул биздин балдардын чоң атасынын чоң энесиники. Мен ушундай элечек кийип эки жак бир жака чыгарда дайыма балдардын чоң атасы айтат эле да, балам, чоң энемдики бар эле, бул жеринде бир коңгурчок, анан мындай чынжырчалары бар эле депчи, анан
ата баягы илгерки заманда айтасыз да, иманы кайдан табасыз депчи. Анан бир учур келип айылга барып калдык. Анан баягы сен келинсиң да, көчөдө эшикте казанда келиндер менен чогуу жүрсөм, ошо атабыз чакырып атат деп эле барып калдык. Анан кирип калдым, кирсем бүт эжесинин кыздарынын баарын зыгымын алып отуруптур. Энемдин ушундайы бар эле кимде. Тап эле тап деп. Анан бир ошо түпкө турмушка чыккан Каку деген эжебиз бар эле, ал эже каза болуп калган. Ошол эжебиздин баласына чалдырып жээндерибизге, анан ошол айтты да, бир жана бир куңурчоо шыңгырчактарбы деп, анан ооба десе, анан алайга кайненем алып кеткен депчи. Анан ал кишинин келинибиз кичине баягы инсульт болуп ооруп сүйлөй албай калыптыр. Энеңден ал деп айталы десек, анан бир жол түшүп калса ошко айтып каларбыз деп. Анан мен музей иштери менен да ошко көбүрөөк барып жүрбөдүм. Ошондо барып Алайдын Гүлчөдүн музейи Алтын эжеге айтсам, Алтын эже ошо Мурдаштан тиги апаны таап, анан муну көрүп алып, апа сатып алайын десем да бербейт, жөнүн кылсам да бербейт, эми бул аманат деп атып, анан апа аягында кийин түшүндү, кой бул бирөөнүн аманаты экен, мен эме кыянаттык кылбайын деп анан берди. Бирок ал апанын астына баягы энчимди алып барып астына түшүп элечем кийгизип атып анан алгам. Анан келип колуна бергенде атабыз айтат да, ой балам, бул балкайып чоң болуп турчу эле го, бул эмне кичирейип кеткен депчи. Анан өзү 5 жашта энесинин астында минтип энеси тагын отурганда коңгуроо кылып ойноп турчу экен да. Анда чоң көрүнгөндө. Анда чоң көрүнгөндө, азыр эми кичинекей көрүнүп атпайбы. Бирок мен өзүм да таагангандан кичине ыйба кылам, анткени бул баягы ошо кайненелериме тиешелүү болуп калып атпайбы. Муну көбүнчө кыздар тааганат, үйдө чоң атасын неберелери тааганат. Сиз азыр айтып калбадыңызбы, сөз арасында дагы Ошто музейдеги элечектерди белек кылгандыгыңыз. 10 элечек деп. Ошол идея кандай болду? Бул Оштун Сулаймантоо музейине элечек мындай жок экенин билбептирмин да. Анан биз бир иш-чара менен Өзбекстанга барып калып көргөзмөгө, анан Өзбекстандан келатып бир аз убактым бар эле, анан музейге кире кетейин деп анан кирсем, баягы этнографиялык бөлүмүнө барсам эле, бар чаң баскан элечек турат. Анан ошол жерде өзүм Өзбекстан музейлерин көрүп келип, ушундай таасирленип келгенге, анан эмне болуп калганы, эмне болуп элечекчи болуп жүрөсүң, ушакка бир элечек бере албасаң деп. Анан аябай ойлонуп келдим. Келгенде эле ошол жана Акнөр фестивалын өткөрүп жүргөн Дана Абдыбекова келип, эже ушинтип партнер болуңуз тигүүдөн. Анан койчу, анан артисттерге тиге буга деп ойлонуп туруп, кайра болуптур, эгер мен партнер болоюн, сен мени Оштун музейин көтөрүүгө жардам бер деп. Анан ошол жерде эжелердин кичине бир аз жардамы болду, кездемесине, жол кирелерибизге. Анан биринчи жылы 5ти бердик, 2023 жылы 2022 жылы 2022 жылы 5ти бердик, 2023 жылы дагы 5ти бердик. Анан ошол музейлер күнүнө дайыма иш-чара өткөрүп келип атабыз. Анан ушул архивдеги дагы жакшы дүрие, ошо жакшы буюмдар менен дагы көбүрөөк иш кыла алдык. Асыл эже, сизден бул тууралуу угаарыбыз да, сураарыбыз да көп. Буюрса бул маекти биз алдыда дагы улантабыз деген ойдобуз. Бар болуңуз, Кыргыздын ушундай улуттук баалуулуктарын сактап, аздекти даңазалап жүрө бериңиз. Ийгилик сизге. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз коштошпойбуз. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.